Бир нече күн мурун кыргызстандыктар көп колдонгон электрондук капчык кызматын көрсөткөн мобилник компаниясынын кардарлары керектүү буйруктарын аткара албай кыйынчылыкка тушугушту. Башында убактылуу көрүнгөн бул маселе арадан бир жума өтсө да чечилген жок. Бул абал мобилник компаниясынын колдонуучуларын түйшөлтүп, коомчулукта талкуулар күчөдү. Мен азыр эле Энергосбыт менен сүйлөштүм. Акчаны мобилниктен төлөгөн болсоңуз, алар бизге которбой жатат дешти. 1300 сом калды. Мен убагында колдонуп калган экем, ошентсе да 3 сомун калып калды. Бизде бардык жерде проблема, бардык жерде коррупция. Бул арада мобилник компаниясынын ичиндеги өз ара ыйкы-тыйкысы белгилүү болуп, компаниянын негиздөөчүсү мындай билдирүү таркатты. Мен бул компанияда мындан ары иштебейм. 2018-жылы казакстандык ишкер Кайрат Мажибаевке бизнесимдин бир бөлүгүн сатып, бирге иш алып бара баштадык. Биз компанияны бирге башкарып, стратегиялык пландарды мен түзмөк болгом. Бирок ал уставтарды бузуп, өзүнүн адамдары аркылуу компанияны башкаруу укугун тартып алды жана менин 49% акциям үчүн эч кандай дивиденд төлөбөй жатат. Ошондой эле менин финансылык документтеримди кароо мүмкүнчүлүгүмдү жокко чыгарды. Буга байланыштуу компаниядан 87 кызматкер жумуштарынан кетүүгө аргасыз болушту. Мындай жол менен менин бизнесиме олуттуу зыян келди. Андыктан мен укук коргоо органдарына арыз менен кайрылдым. Биз учурдагы мобилник компаниясынын жетекчилиги менен байланыша албай, алардын имаратына бардык. Бирок бизди кабыл алган кызматкерлери азыр жетекчилиги жоктугун айтышып, кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартышты. Биз ал жерде ошондой эле ыңгайсыздыкка тушкан компаниянын кардарлары жана өнөктөштөрү келип жатканын да көрдүк. Кардарлары электрондук капчыкта калып кеткен акчаларын кантип аларын сурап келишсе, өнөктөштөрү жаралган кыйынчылык качан чечилерин тактап жатышты. Мобильник кошелегине акча толтурдум, анан кийин интернетке төлөйүн деп, интернетке төлөсөм акча келбей койду. Анан кийин сервиске чалсам, очередке көп туруп, бизнесим тугуп калды. Анан бияка келип сурайын дедим, эмне болуптур. Ушул эле учурда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынан бул компанияга кылмыш иши козголгонун, анын алкагында азыр иликтөө иштери жүрүп жатканын кабарлашты. В рамках ранее возбужденного уголовного... Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында иликтөө иштери жүрүп жатат. Ал текшерүүлөр салык маселесине байланыштуу. Налоговых платежей со стороны указанной компании. Ошондой эле бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Улуттук банк мобилник компаниясы ишканасы боюнча инспекциялык текшерүү жүргүзүп жатканын кабарлады. Мындан сырткары учурда Түндүк Электр, Мегаком сыяктуу ири компанияларда мобилник менен кызматташуудан баш тартканы да белгилүү болду. Кенжебой Сатканалиев, Денис Курганов, 5 канал.